Мен Гүлбара. Шаардын поликлиникаларынын биринде иштейм. Коронавирус оорусу менен 6 апрелден баштап иштедим. Жумушта иштеп жүргөнбүз. Ошол учурда поликлиникага барыш аябай эле кыйын болуп калган го. Баягы транспорттор жок. Жөө жалаңдап, коллегаларды суранып, ушинтип барып келип иштеп аттык. Анан ошол учурда 6 апрелден баштап температура боло баштады. Эртең жумушка барганда эле баягы не своя болуп калдым да. Бүт башым ооруп эле, анан температурамды өлчөсөм, температурам высокий. 7 күнү анан үйгө барып кечки тамакты ичкем. Эртеси жумушка келдик да кайрачы. Жумушка келип эле таштинтет эле кусуп салдым мен. Кечиндеги жеген тамак вообще неме болуптур, переваривание болуптур. Анан эле мындай озноб болуп, чиригип калдым, ошондо кар да жаап койгон. Мен сууга өткөзүп алган турбаймынбы, кар жаап деп кабина салганда жакшы болуп калдым. Ошентип 3 күн алгандан кийин анан үйгө кетип калдым да, үйдө эле жаттым да. Жөтөлүм пайда болду. Особо насморк деле болгон жокмун да. Жытса өзүм качан жоголгонун да байкабай калдым да өзүмчү. Полностью жакшы болгон жокмун да, улам неме болуп, бирок температура держит. Почки аябай үйрөгүмдө ооруду. Жаттым, анан 16 күнү кечинде биздин поликлиниканын группасы бар да. Анан ошол жерден неме келди. Кабар келди, что наши коллеги у 4 неме чыкты деп. Положительный ПЦР чыкты деп. Ага чейин мен уйку деген вообще жоголот экен. Кечинде кадимкидей страх смерти болот да. Ушундай уктасам экен дейм, анан өлбөй турсам экен ушундай ойлонуп кетесиң да. 17 күнү анан обсервацияга бардык. Тияктан 18 күн анализ алды, 20 күнү мага анализ положительный чыкты. Ал жактан анан инфекционный которулуп 11 күн инфекцияда жатып чыктым. Температураны акыркы күндөр уже ченебей да калдым, потому что неме жок да, 38ден жогору болуп атты, айтып атпаймынбы, 38, 38,5, 38,6 болот. Терч прям куюлат да. Менин семьямда бала чакамда ооруй баштады да. Мен ооруп жатканда эле чоң балам температура болуп, бир 10дорунан баштап температура болду. Алда жөтөлдү аябай. Ага дагы дары берип аттым, ремонтадин, флемаксин бердим. Вирусный болуп калды жөн. Бирок корона деп ойлобой элечи. Жөтөлүп аябай одышка болуп атты. Прям чувство нехватки воздуха болуп атты мен жаткан учурда. Мен үйдө жүргөндө кичинекейлеримдин бир аз температура болду, бирок алар кымбат эле мындай өтүп кетти да. Мен жаткандан кийин бир 17-синен баштап, 17 числодон баштап жолдошум баштаган. Вялый болуп, температура болуп ушинтип аткан. 18ден баштап уже жөтөлө баштады ал дагы. Вообще инфекционный 20-сында которулдум, ошондо уже тура албай калдым деп атты да. Анан мобильный группа, скорыйга чалдып. Ушундай мен семьям бала чакам ооруп атат, өзүм ушинтип жатып калдым десем, скорый да келбей койду да. То есть без мобильный аны келбейт. Участковый врачтарга чалдым, өзүм тааныштарыма чалдым, ушундай болуп атат десем, анан жакшы. Билбейм, кимисинин келип семьямдан неме алышты, анализ. Жакшы, аларда отрицательный чыкты. Бирок клиника болду да, билбейм эмнеге андай болду. Гарденге жаттык го, 17-си, уже 18 күнү почти что жок болуп калды. Менде ПЦР алган күнү уже температурам да жоголду да. Мен без конца парацетамол ичип аттым да. Жанында парацетамол үзүлгөн жок. Немеге түшкөндө уже температурасы жок келдим. Больницага келгендечи. Даамды сезип калгам, больницадан сезип баштадым. Чыгайын деп калгандачы. Жыт сезүү полностью келелек. Мындай аябай жакын, хлорканы аябай жакын жыттасам сезем. Мындай сезелекмин. Больницада 11 күн жаттым. Бир 5-6 күн жаткандан кийин анан бир аз күч пайда болуп, кичине мындай неме болуп калдым да. Кичине мындай бодраяга окшоп ушинтип калдым. Анан үйгө чыгып келгенден кийин алсыроо болот экен. Эми ордуна келиш кыйыныраак экен, до сих пор алсыроо бар. Азыр дагы мына бир жума болуп калды, больничныйда жүрөм, бөйрөгүм ооруп. ПЦР'ды 29 апрелде тапшырдым повторно. Эртеси күнү дагы тапшырдым, 30 күнү. Экөө тең жакшы отрицательный чыгышты. Балдарымкы дагы башында биринчи тапшырганда дагы алар 20 күнү тапшырды го дейм.
отрицательный чыкты. Через 11 күннен кайра дагы алынды, анда дагы отрицательный чыкты. Бирок жолдошум до сих пор жөтөлүп жүрөт. Жолдошум айтат, азыр жөтөл бар. Временами жөтөл бар, анан жүрөгүм туш ооруйт деп атат алчы. Жүрөгүм туш ооруду. Андай жок болчу. Эми это мындай психологический стресс болот экен да, аябай чоң стресс. Мен почти что немеден больницага келгенден кийин бир 3 күндөн баштап уктадым да. Ага чейин вообще всю болезнь уктаган жокмун. Там уктасам жарым саат укташым мүмкүн, а мындай глубокий сон болбоду да. Уктабагандан да алсыроо болуп атты. Из-за болезни тоже алсыроо. Мен коронавирус жөнүндө стресс болгон жокмун да. Мен вот страх смерти болбо, кечинде аба жетпей эле ушинтип терезелерди ача калып, терезени ачсам озноб болуп кетем. Чиригипчи. Кайра жабам. Терезени ачып, терең дем алам, ушинтип аттым да. Анан кечинде жатканда өлүп каламын деген коркунуч пайда болуп атты да. Эртең тура экенмин депчи. Үйдө жатканымды билип атышкан да бир туугандарым, анан инилерим айткан биринчи. Апам айтпадым да. Айтпай, анан 2-3 күндөн кийин билип алыптыр балдарынан. Обычный грипп дейм, мындай лечение кылсаң бат эле өтүп кетесиң. На ногах өтүп кетесиң да. А мына андай болгон жоксуң да. Даже үйдө жатсам дагы жайыкпай койдум да. Мен больницада жатканда анализдер ошо ПЦР, так, общий анализ крови, общий анализ мочи, C-реактивный белок, анан антителолор на вирусы, да. Бул оору бар оору. Себеби мен ооруп чыккан адам катары айтып атам да. Көпчүлүк адамдар мен өзүм туугандарым да ишенбей атпайбы. Ушул деги бар оору экен деп, анан бар оору деги эрежелерди сактагыла, маска тагынгыла, антисептик, личный гигиенаны сактагыла, адамдардын арасындагы расстоянияны сактагыла. Ошо анан эгерде температура болуп, жөтөлүп, алыңар куруп неме болсо, сөзсүз түрдө врачтарга кайрылгыла.